Кечээ өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин кайрылуусунда көрсөтүлгөндөй үйүңүздөрдө же өзүңүздөрдө же колдонбай же бир жерде көргөн жанакындай синтетикалык торлор болсо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жер жеринде жайгашкан өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө, суучулдар кызматына ошол эле жердеги көлдүн акваториясынын үстүндө тазалап жүргөн биздин топторго өз ыктыярлары менен келип тапшырсаңыздар болот. Тапшырганда да бул сиздерге эч кандай чара көрүлбөйт. Ысык көлдүн жаратылышына сактоого бир чоң салымдарды кошкондой болосуздар. Биздин балдардын, суучулардын жумуштарын жеңилдетесиздер. Ысык көл областы боюнча мисалы Ысык көл районунун Тамчы айылында, Чолпон Ата шаарында, Ананию айылында, Комсомолдо биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү бар. Андан тышкары Чолпон Ата шаарында суучулдар борбору бар. Ошол жерлерге алып келип тапшырсаңыздар болот. Түп райондо Түп айылында да бар өзгөчө кырдаалдар министринин бөлүмү. Каракол шаарында, Жети Көз районунун, Тоң районунун центрлеринде жайгашкан өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү бар. Ошондой эле Балыкчы шаарында бар. Ушул ар бир бөлүмдөргө келип өз ыктыярыңыздар менен эле келип тапшырсаңыздар, бул биздерге эң чоң жеңилдик жана жаратылышка дагы салымыңыздар чоң роль болот эле.